Кечке күн тийбей атат. Азыр ушундай сырыс болуп атат. Элмира Орозалиева 5-кабатта жашайт. Анткени менен бөлмөсүнө күн тийбей, натыйжада үйүнүн бөлмөлөрү ным тартып, көгөрүп, жагымсыз жыттанаарын айтат. Мындай абал ал жашаган үйдүн жанына 12 кабаттуу турак жай тургузулганда башталган. Мынантип паңдап атат. Күн тийбей атат нар жактан. Мына бийик зданияны салып койду үйдө. Ошодон бери мынандай болуп эме кылып атат. Сырыс болуп паңдап атат. Карайып атат. Одан башка эми токтосо жакшы болот эле. Мына ал жактан дагы улантып, дагы эме сала баштаптыр. Аны токтосо вообще эме кылбаса, сала турган болсо, бизге вообще күн тийбей калат. Анда вообще сырыс болот. Ошо касал эме болот. Арттырабыз. Оор арттырабыз. Дубалдары көгөрүп, жыт чыга баштаган үйлөр жалгыз эмес. Райымбеков көчөсүндөгү 14-үйдүн жашоочулары курулушу жаңы башталган Сапат Global компаниясынын 2-чи корпусун салууга каршы чыгып жатышат. Эгер корпусу тургузулса, күн бою көлөкөдө жашайбызбы деп нааразы болушууда. Эми мына үйдү бузбай турган болсо, мынаны сапсын, аркасында мынандай узундан кылган үйдү бизге токтотуп берсин. Жылда бизди ушундай көгөрүп, көгүн ремонт кылып жашайбызбы? Биз бир-экөөбүз пулга сатайлы десек, пулга көрүп эле үйүбүздү албайт экен. Үйдү мына көлөкөдө мына 11 болду, көлөкөсү аякта турат. Эми азыр жан башына мындан түшүп атат, эми ошол түшө турган болсо, азыр совсем күн тийбей кала турган болот. Азыр эми 1-2 саат күн тийип атат ошо. Азыр бул дом түшө турган болсо, мындайына жан башына 6 күндө тийбей калат, эми ошо вообще азыр закта калып кетебиз. Азыр үй иштерин көрдүңөр, бүт зак басып карайып кетти үй иштери. Күн тийбей калды. Асты итагы эле күн тийбейт эле. Ток астына артынан ошо күн тийип, кичине күн алат элек. Азыр ошо күн жок эми. Биз ошо тилабыз ошо наркы үй токтотсун. Нааразы болуп жаткан жашоочулар өзгөчө кырдаалдар учурунда кирүүчү жолда тосулуп калганын айтышты. Ал эми Сапат Global курулуш компаниясы бул даттанууларды четке кагып, курулуш мыйзам чегинде жүрүп жатканын кошумчалады. Документтерибиз бар. Гос экспертизадан өткөн. Архитектурный, планировочный бүт бар жогу бар. Ал токтогон эмес, жөн эле биз өзүбүздүн баягы ички курулуштардын немесинин нормаларын сактоо максатында кайсы бир убактарда мындай өзүбүз тараптан эч кандай мындай бир документ же болбосо ошол жерде жашоочулардын арызынын негизинде токтогон эмес бул. Өзүбүздүн баягы курулуштун нормалары өзү ошондой. А так бул токтогон эмес. Документтер дагы мына мамлекеттик экспертизадан өткөндүгү боюнча корутунду бар. Жашоочулар буга чейин да бир канча жолу нааразычылык билдирип чыгышкан. Бул ирет алардын талаптары аткарылып, курулуш токтотулбаса, нааразы тарап президентке чейин бараарын айтышат. Нургелди Кандыбек уулу, Азам Бузриков, ТМЖ жаңылыктары.